Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана биздин телекөрүүчүлөр. Сиздер менен 7 класстын геометрия предметине арналган биздин телесабагыбызды баштайбыз. Геометрия илими бул фигуралардын касиеттерин окутуучу илим. Мына ушул илимдин бүгүн биз бир фигурасы менен кененирээк таанышабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз үч бурчтуктарга байланыштуу. Анда эмесе үч бурчтук кандай фигура? Мына ошону кайталай кетели. Үч бурчтук тегиздикте бир түзсүздүктө жатпаган үч чекитти туташтыруудан пайда болгон геометриялык фигура. Үч бурчтуктун негизги элементтери болуп, анын жактары жана бурчтары эсептелинет. Үч бурчтуктун жазылуусу үч бурчтук символикалык белгиси жана 3 латындын тамгасы менен жазылат. Жактары АБ, БС, СА. Жана ошондой эле латындын кичине АБС тамгалары менен жазсак болот. Бурчтарын бир латындын тамгасы менен жазсак болот. Мисалы АБС. Же болбосо сандар менен же 3 латындын тамгалары менен жазсак болот. Эми үч бурчтуктун түрлөрүнө токтололу. Жактарына карата, бурчтарына карата эки топко бөлүнөт. Жактарына карата түрдүү жактуу, тең капталдуу, тең жактуу. Бурчтарына карата тар бурчтуу, тик бурчтуу жана кең бурчтуу болуп. Бүгүн биз ушул үч бурчтуктардын ичинен тең капталдуу үч бурчтуктар жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү темабыз тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттери. Сабактын жүрүшүндө геометриялык фигура болгон үч бурчтук жөнүндө кайталайбыз. Тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттери менен таанышабыз. Үч бурчтуктардын окшоштугунун үчүнчү белгиси менен таанышабыз жана мисал иштеп тесттик суроолорго жооп беребиз. Адегенде тең капталдуу үч бурчтук кандай үч бурчтук? Мына ушул үч бурчтукту кайталап көрөлү. Эгерде үч бурчтуктун эки жагы бири-бирине барабар болсо, анда ал тең капталдуу үч бурчтук деп аталат. Мисал алсак, АБС үч бурчтугун алып көрөлү. Мында АБС анын чокулары, АББС СА анын жактары. Ушул жактардын ичинен АББС жагына барабар болсо, анда бул тең капталдуу үч бурчтук болот. АС бул анын негизи. Бурчтары АБС. Тең капталдуу үч бурчтук жашообузда. Биз эс алууга барганда өзүбүз менен кошо чатырларды ала барабыз. Мына ушул чатырлардын кээ бирлери тең капталдуу үч бурчтук формасында. Өзүбүз жашаган үйдүн чатырлары дагы тең капталдуу үч бурчтук формасында. Жана көпүрөлөрдө тең капталдуу үч бурчтук формасындагы темирлердин чиретилгендигин байкасак болот. Эми тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттерине токтололу. Аны биз 18-чи теорема менен берели. 18-чи теорема тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар. АБС үч бурчтугун көрүп турабыз. Мында АС анын негизи. Тең капталдуу үч бурчтуктун бурчтары бири-бирине барабар экендигин далилдеп көрөлү. АС анын негизи АБ БСга барабар. Далилдешибиз керек, бурч А бурч Сга барабар экендигин. Далилдөөнү баштайлы. БД деген биссектриса жүргүзөлү Б чокусунан АС жагына. Анда биздин АБС үч бурчтугубуз эки үч бурчтукка бөлүнүп калды. Алар АБД жана БДС. Ушул эки үч бурчтук балдар бири-бирине барабар экендигин далилдей турган болсок, анда биз тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги тирелген эки бурчу бири-бирине барабар экендиги келип чыгат. Келгиле далилдөөнү уланталы. 16-чы теореманы эске салайын. Бул 16-чы теорема үч бурчтуктардын барабардыгынын биринчи белгиси болуп эсептелинет. Эгерде бир үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу экинчи үч бурчтуктун тиешелүү эки жагына жана алардын арасындагы бурчуна барабар болушса, анда ал эки үч бурчтук барабар деп аталат. Мына ушул
16 теореманын негизинде биздин ABD жана BDS үчбурчтуктары бири-бирине барабар. Эмне себептен? Анткени BD бул эки үчбурчтук үчүн жалпы жак болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бурч 1 бурч 2ге барабар. Мындан келип чыгат бурч А бурч Сга барабар экендиги. Демек теорема толук далилденди. Мына ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй мисал айтсак. Эгерде тең капталдуу үчбурчтуктун А бурчу 27 градус болсо, анда С бурчу дагы сөзсүз түрдө 27 градус болот. Ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй мисалды иштеп көрөлү. Берилген тең капталдуу ABS үчбурчтугунун негизинин каршысындагы бурчу Б бурчу 40 градус болсо, калган бурчтарын тапкыла. Чиймесин көрөлү. ABS үчбурчтугу Асы негизинин каршысында жаткан Б бурчу 40 градус. Табуу керек бурч А жана бурч Сны. Чыгаруу. Биз төмөндөгүдөй теореманы эске салып көрөлү. Ал 15-чи теорема болчу. Үчбурчтуктардын ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Жана жогорудагы 18-чи теореманын негизинде тең капталдуу үчбурчтуктун негизине тирелген эки бурчу барабар. Башкача айтканда, бурч А бурч Сга барабар. Мындан биздин теңдемебиз 2 бурч А кошуу бурч Б барабар 180 градуска өзгөрөт. Бурч Б'нын ордуна 40 градусту койсок, анда бурч А көбөйтүү 2 барабар 140 градус. Мындан бурч А 70 градус экендиги келип чыгат. Демек, биздин мисалдагы бурч А табылды, ал 70 градус. Бурч А бурч Сга барабар. Анда бурч С дагы 70 градус. Жооп жазсак болот. Жообу төмөндөгүдөй. А жана С бурчтары 70 градус. Тең капталдуу үчбурчтуктун кийинки касиетине токтололу. Аны дагы төмөндөгүдөй теорема менен берели. 19-чу теорема. Тең капталдуу үчбурчтуктун негизине жүргүзүлгөн биссектрисасы анын медианасы да бийиктиги да болуп эсептелинет. Бул жерде биссектриса эмне экендигин кайталап көрөлү. Биссектриса үчбурчтуктун биссектрисасы деп, анын бир бурчун тең экиге бөлгөн каршысына чейинки кесинди эсептелет экен. Жана ошондой эле ABS үчбурчтугун алып көрөлү. Бул үчбурчтук тең капталдуу болсун. Б бурчунан АС негизине BD биссектрисасын жүргүзөлү. Ушул биссектриса медианада бийиктик болорун азыр далилдеп көрөбүз. Медиана бул үчбурчтуктун медианасы деп, анын чокусунан чыгып, каршысындагы жакты тең экиге бөлүүчү кесинди эсептелет. Бийиктикти да кайталап көрөлү. Бийиктик бул үчбурчтуктун бийиктиги деп, анын бир чокусунан чыгып, каршысындагы жактыкка перпендикуляр түшүрүлгөн кесинди эсептелерин баарыбыз жакшы билебиз. Эми биздин BD биссектрисабыз бийиктик дагы медиана дагы болорун далилдеп көрөлү. Далилдөө. Биринчи, ушул биссектриса медиана болорун далилдейбиз. Башкача айтканда, AD DSга барабар экендигин изилдеп көрөбүз. Анда эмесе далилдөөнү баштадык. Биздин BD биссектрисабыз ABS үчбурчтугун 2 үчбурчтукка бөлөт. Ал 2 үчбурчтук бири-бирине барабар. Эмне себептен? Анткени бул жерде үчбурчтуктардын барабардыгынын экинчи белгисинин негизинде. Экинчи,
Ушул биссектриса бийиктик экендигин далилдеп көрөлү. Башкача айтканда, BD A'сыга перпендикуляр экендигин изилдеп көрөбүз. Бурч ADB бурч BDSга барабар. Ал экөөсүнүн суммасы жайылган бурчту берет. Жайылган бурчтун градустук чени 180 градус. Бул эки бурч болгондуктан аны экиге бөлөбүз. Жана 90 градус алабыз. 90 градус бул тик бурч. Демек, BD A'сыга тик бурч формасында кесилишет, же болбосо BD A'сыга перпендикуляр. Башкача айтканда, биздин биссектриса BD медианадагы бийиктиктагы боло алат экен. Демек, теорема толук далилденди. Эми төмөндөгүдөй тесттик суроого жооп берип көрөлү. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизинде жүргүзүлгөн биссектрисасы 8 см болсо, медианасын так. Жооптор 5 см, 6 см, 7 см жана удалаш 8 см. Анда мен убакытты коюп жиберейин. 10 секундтун ичинде силер туура жообун аныктагыла. Убакыт аяктады. Туура жооп 4-чү вариант 8 см. Анткени бул тең капталдуу үч бурчтук болгондуктан анын биссектрисасы негизине түшүрүлгөн. Ал медианасы дагы бийиктиги дагы боло алат. Демек, алардын узундуктары дагы сөзсүз түрдө барабар болот. Ошол себептүү 8 см. Тик бурчтуу үч бурчтукта 30 градус бурчтун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар. АБсы тик бурчтуу үч бурчтук. Мында АБ жана A'сылар анын катети. Үчүнчү жак Б'сы анын гипотенузасы. Анда АБ барабар Б'сы бөлүнгөн 2 болот экен. Тең капталдуу үч бурчтуктун дагы бир касиетине токтололу. 20-чы теорема. Бул 20-чы теорема 18-чы теоремага тескери теорема. Эгерде үч бурчтуктун эки бурчу барабар болсо, анда ал тең капталдуу үч бурчтук болот. Бизге АБсы үч бурчтук берилсин. Бул үч бурчтук тең капталдуу үч бурчтук, A'сы анын негизи АБ Б'сыга барабар. Далилдешибиз керек, бурч А бурч Сыга барабар экендигин. АБ Б'сыга барабар болорун далилдейбиз. Анда BD биссектрисасын жүргүзсөк, бизде бурч 1, бурч 2 жана бурч 3, бурч 4 деген 4 жуп пайда болот. Мында BD жалпы жак ABD жана BDсы 2-3 бурчтук үчүн. Ошол себептүү бул 2-3 бурчтук бири-бирине барабар болот. Натыйжада АБ Б'сыга барабар болот. Теорема толук далилденди. Тең капталдуу үч бурчтуктун дагы бир натыйжасына токтололу. Үч бурчтукта барабар жактардын каршысында барабар бурчтар жана барабар бурчтардын каршысында барабар жактар жатат. АБсы үч бурчтугу берилсин жана A'сы бурчтары, АБ Б'сы жактары берилсин. Эми АБ Б'сыга барабар болсо, анда аларга тиешелүү жана тиреп турган А жана С бурчтары дагы сөзсүз түрдө барабар болот. Же тескерисинче, эгерде үч бурчтуктун эки бурчу бири-бирине барабар болсо, алардыга тиешелүү жактары дагы бири-бирине барабар болот экен. Тең капталдуу үч бурчтуктун кезектеги касиетине токтололу. 21-чи теорема. 21-чи теорема бул үч бурчтуктардын барабардыгынын үчүнчү белгиси. Эгерде бир үч бурчтуктун үч жагы экинчи үч бурчтуктун тиешелүү үч жагына барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар барабар болушат. Далилдөө. АБсы үч бурчтугу берилсин. Бул үч бурчтукта
b'da d1 болгондой кылып, экөөсү бири-бирине барабар болгондой кылып, b1 кесиндисин жүргүзөбүз. A, B1 жана S чекиттерин туташтыруу менен A, B1, S üçburçтугун алабыз. Далилдешибиз керек. AB A, B1-ге, BS B1 S-га барабар экендигин. Мында AB жана AB1 бири-бирине барабар экендигин же BS B1 S-га барабар экендигин далилдесек, анда бул эки üçburçтук бири-бирине жактарына карата барабар экендиги келип чыгат. Далилдөөнү жүргүзөлү. Мында A'сы жалпы жак болуп эсептелинет. Жана ушунун натыйжасында биздеги B1 кесиндисинен A, B1 жана BS B1 деген эки üçburçтукту алдык. Бул üçburçтуктар тең капталдуу üçburçтуктар. AB, B1 бири-бирине барабар болот тең капталдуу болгондо, жана B1S жана BS жактары дагы бири-бирине барабар. Демек, B1 бири-бирине барабар, BS B1 S-га барабар. Теорема демек толук далилденди. Ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй тесттик суроону силерге берип көрөйүн. Берилген üçburçтуктар барабарбы? Бизге ABC жана DMN деген эки üçburçтук берилди. Алар бири-бирине барабарбы деген суроо узатылды. Жана силер туура жоопту 10 секундтун ичинде аныктап белгилеп көргүлө. Убакыт аяктады. Туура жооп биринчи вариант. Оба. Анткени бул эки üçburçтуктун тиешелүү жактары бири-бирине барабар. Мисалы, AB MN-ге барабар, анткени алардын жактарынын узундуктары 6. Ошондой эле DM BS-га барабар, экөөнүкү 5. Ошондой эле AC DN-ге барабар, жактарынын узундуктары 11. Мынакей балдар, бүгүн биз силер менен тең капталдуу üçburçтуктун касиеттери менен тааныштык. Келерки сабагыбызда дагы üçburçтуктардын дагы бир түрү менен таанышабыз. Анда эмесе келерки телесабагыбызга чейин сак саламатта калыңыздар.